кетпей жатат кызматтан. Потому что ал кишиге пенсиясын да алып атат, плюс заработная плата еще получает. Артында кадрлар турат. Жогорку кеңеште пенсияга чыгып иштеп жүргөндөрдү тоскоолдуксуз жумуштан алуу сунушталды. Анда пенсионерлердин ордуна жаштарды жумуш менен камсыз кылуу талап айтылды. 80 жашка чыгып да иштегендер болууда. Бул маселеде жетекчилердин пенсионерлерди жумуштан кетирүүсү кыйынга туруп жатат. Ал негиздүү Кундузбек Сулайманов жетекчилерге пенсионерлерди жумуштан кетирүүгө укук берүү керектигин сунуштады. Себеби дегенде бизде азыр мына пенсиянын курагына келгендерди биз пенсияга кетире албай атабыз. Ал жерде эгерде ошол кадр необходимо керек болсо, анда алып калуу ушул эме мененчи, эмгек келишим түзүп алып калуу боюнча. А эгерде анын ордунда башка кийинки кызматкер келе турган болсо, биз пенсияга кетире албай атабыз. Ушул боюнча ошол өзүнүн куласында кызматкерлерди пенсияга кетире албай атат. Почему? Потому что силердин ушул мыйзамдардын двояко болуп калганына байланыштуу булар соттошуп кайра келип калып атат. И притом еще компенсация за вынужденный прогул төлөп туруп атат еще. Пенсионерлер жаштарга орун бошотпогон жагдай айрым мекемелерде орчунду көйгөй. Муну Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти Чолпонкул Арабаев айтып чыкты. Ал эмгек кодексине жумуштан кетирүүгө уруксат берген, пенсия курагына жетти деген беренени киргизүүнү айтты. Мынакей пенсияга чыккандардын саны көбөйдү, алар кызматтан кетпейт, жаштарга орун бербейт деген дагы көп сын пикирлер бар да. Ошунда бир ойлонуп көрсөк, жана расторжение трудового договора деп перечень турбайбы? Ошо жака постоянное здоровье деп уже кошуп турсуздар. Анан достижение пенсионного возраста деп, эгерде администрациянын демилгеси менен мүмкүнчүлүгү болбосо, пенсияга чыгып алып келе албаса, ушунда бир жакшылап ойлонуп көрсөк. Анткени менен билим берүүдө тажрыйба, илимий даража мааниге ээ, окуу жайдын потенциалы үчүн улумундун өкүлдөрүнүн тажрыйбасы зарыл. Деген менен эч кандай илимий даражага ээ болбой, пенсияга чыгып кызмат талашып жетекчи менен соттошкон учурлар дагы жок эмес. Буга чейин мындай факты педагогика, искусство жана журналистика институтунда орун алып, жетекчи кызматтан четтеп турганын айтат. Берилген функционалдык милдетин аткара албайт. Иштен кетиңиз десең, мына мен ачык эле айтайын, бир эжекени ошентип сунуш берип коюп 2 жыл сурак бердим мен. Иштен айдалдым мен даже. Иштен айдалып, акыры соттун 3 эмесинен тең, инстанциясынан тең утуп келдим. Хотя мен бирөөнү институттун директору болгону менен кызматтан кетире албайм. Мен сунуш гана берем. Ректор кызматтан кетирет, буйрукту ошол киши. Мен ошондой комиссияга бирөөнү сунуш бердим. Ошо сунуш бергеним үчүн мен сөгүш алдым, иштен кеттим, соттошуп жүрүп кайра келдим. Ош мамлекеттик университетинде бүгүнкү күндө 400дөн ашуун пенсионер эмгектенет. Арасында профессорлук наамга ээ болгондор, мыкты кесипкөй адистер бар. Анда окуу жайда жамааттык келишим аркылуу жаш курактык чектөөлөр коюлган. Тагыраагы 65 жаштан өткөндөр жетекчилик кызматка дайындала албайт. Кошумча кызматтарды ээлебесин деген чечимибизде эле бар өзү. Мисалы профессор катары ал мугалим болуп иштей берет, бирок кафедра башчы, декан, директор дегендерди бир аз чектеп атабыз да, себеби баягы муун алмашат, кийинки муундар келсин дегендей. Мүмкүн ошондой мааниде эки жакка тең бирдей болуп тургандай чечим кабыл алынса туура болмок. Бар, биз эми кыйналган учурларыбыз бар, адамдын көңүлү деп кетире албай, баягы депутаттын айтканында да жөн бар. Андай кайсы бир категориядагыларды мен эми баягы формулировка законго жазганда жесткий бир жактуу жазбастан ошондой учурларды кетире ала турган, ошол эле учурда профессор катары, доцент катары тийишпей анын тажрыйбасын дальше колдоно тургандай бир формада жазса жакшы болот деп. Мамлекеттик кызматта да иштеп, көмүскөдө пенсиясын алып жүргөндөр бар. Бул жагдай бир эле билим берүүдө эмес, медицина тармагында кездешет. Муну менен кадрларды электен өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүлөт дешет. Мен өзүм тажрыйбамда ушундай болду. Биздин өзүбүздүн деле айрым профессорлор жөнүндө студенттер арызданып келген учурлар бар. Агай, суроо берсек укпайт. Үнү чыкпайт, шыбырап сүйлөйт. Сабак натыйжасыз деп. Мына мен 35 жыл ушул университетте жүрсөм эмнени гана көргөм. Ошол жагынан алганда баягы жумуш берүүчү негизги. Анан жумуш берүүчүнүн жер-жердеги структура жетекчилери, өкүлдөрү буга ошол мыйзамды албетте сактоо менен мындай
өтө этияттык менен мамиле кылышыбыз керек. Анан кет деген бул жакшы эмес. Бизде азыр ошондой угулуп атат. Жогорку кеңеште пенсионерлер кеткиле деп атат дегенде. Мектептерде иштеп жаткан аял мугалимдердин дээрлик жарымы пенсия курагындагы, жашы 50дөн өтүп калгандар. Изилдөөлөрдө өлкөдө билим берүү мекемелеринде жалпы 80 миңдин тегерегинде мугалим иштейт. Алардын 85% аялдар, 30 жашка чейинки мугалимдердин саны 10%дан ашпайт. Алмагүл Эрке, Байгызы, Мирбек Конобаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.